Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрөрмандары, назарыңыздарда саясий коктейль берүүсү. Салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин дал ушул берүүнүн алкагында сырдашабыз, ыйлашабыз, балким чырдашып кетебиз. Саясий коктейль берүүсү бул өзгөчө рецепт менен жасалган кызыктуу берүү. Биз менен бирге болуңуздар. Бардык президенттик бийликтер бизди туңгуюкка, кризиске, трагедияга алып келди. Күчтүү президенттик бийликти кайра киргизүү көз карашы айтылыптыр. Мен буга каршымын. Жакын адамдарың менен, балдарың менен, досторуң менен бир жакка барып келген, көчөдө басып келген ушул эркиндик түрмөдө аябагандай маанилүү, актуалдуу болуп калат да. Бир дагы адам мыйзамсыз, күнөөсүз куугунтукта албаш керек. Мен Садыр экөөбүз эми тең тушпуз. Биз бири-бирибизди сен деп сүйлөшөбүз. Көп жылдардан бери таанышпыз. Чогуу футбол ойночук. Биз эми баягы тең туштук мамилебиз бар да. Берүүбүздүн алгачкы коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы, коомдук ишмер, жөн эле жакшы инсан Равшан Жээнбеков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сизди студияда эркиндикти тигил шайлоо жарышында, президенттик шайлоо жарышында көргөнгө аябай кубанычтабыз. Анан Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде куугунтукка кабылып, абакта отуруп калдыңыз бир жылга чукул. Эң алгачкы кетти. Ал акыбал, ден соолук сурашуудан баштайлы. Кандай сиз ден соолугуңуз, маанайыңыз жакшыбы? Эми эркиндикке чыкканыма бир ай болуп калды. Бир ай деген бул эркиндикке чыккан убактагы эң маанилүү убакыт. Себеби түрмөдө адам эркиндикти мурдагыдан да көбүрөөк баалаганга үйрөнөт. Эгерде биз саясатчы катарында негизинен ушул саясий эркиндиктер биз үчүн аябагандай маанилүү болсо, адам түрмөгө түшкөндө жөнөкөй нерселерди, жөнөкөй эркиндиктерди баалаганды үйрөнөт. Жөнөкөй ушул бир пияла отуруп чай ичкен, адам менен жакшынакай отуруп сүйлөшкөн, жакын адамдарың менен, балдарың менен, досторуң менен бир жакка барып келген, көчөдө басып келген ушул эркиндик түрмөдө аябагандай маанилүү, актуалдуу болуп калат да. Анан түрмөдөн чыккандан кийин ушул эркиндиктер менен рахат алып, көңүлүңдү көтөрүп жашаганды, ошону баалаганды көбүрөөк үйрөнүп калат экенсиң. Сиз президенттик шайлоого катышам деп арыз бердиңиз, талапкер катары да. Анан сизди бул кадамга эмне түрттү? Эмнеден улам сиз ушул чечимге бардыңыз? Айрым учурда талкуулар жүрүп атат. Ал деген эми убактылуу кылмыш ишинен иммунитет алуу аракети эмеспи дегенчи. Мен ойлойм, бир топ себептер бар. Бул биринчиси, ар бир саясатчы убагы келгенде, орду келгенде колунан келишинче мамлекетти башкарганга, өкмөттү башкарганга, мамлекетти өзгөрткөнгө аракет кылат. Ошондой мүмкүнчүлүк келгенде бардык саясатчылар ошону пайдаланышы керек. Саясий амбиция, саясий көз караш ушул шайлоолор аркылуу ишке ашышы керек. Экинчиси, азыр мамлекетте ушундай абал түзүлүп калды, бардык саясатчыларга кандайдыр бир деңгээлде эркиндик пайда болду. Мисалы, эмне үчүн Өзбекстанда, же болбосо Тажикстанда адамдар президент болом деп, премьер-министр болом деп көп аракет кыла албайт. Анткени ал жакта эркиндик бир аз чектелген. Бизде азыр эркиндик пайда болду. Үчүнчүсү, азыр бардыгыбыз колубуздан келишинче ушул мамлекетти өзгөрткөнгө аракет кылышыбыз керек. Көз караштардын кагылышы пайда болушу керек. Улутчулдар менен башкалар, демократтар, либералдар, социалисттер бардык көз караштарын айтып, азыр ушул көз караштар аркылуу жаңы мамлекетти, жаңы маданиятты, реформаларды жылдырганга аракет кылыш керек. Ошондой бир шарт түзүлүп калды. Ал эми менин абактагы ишим боюнча бул азыр саясатка эч тиешеси жок, анткени мен соттолгон адам эмесмин. Менин сотум болуп атат. Менин сотум бул саясий иш болуп эсептелет. Ошондуктан мен корко турган эч нерсем жок. Эч кимден коркпойм дагы. Келечекте эгерде ачык сот боло турган болсо, мен сөзсүз түрдө акталам. Анткени мурдагы бийлик саясий өңүттө кылмыш ишин атайын уюштуруп жасаганын бардык коомчулук билет. Ошондуктан жанагынтип бир кылмыш ишинен качуу жөнүндө
үчүн президенттикке барат деген көз караш мен ойлойм менин учурума, менин үлгүмө туура келбейт. Туура келбейт да. Ошо кылмыш иши боюнча мен ошо күнү Кой-Ташта сиз менен жолугуп калганымды эстеп кеттим. Сиз жанагы аскерлерди сабагыла деп элди арачалап жүргөнүңүз көз алдымда калыптыр да. Ал нерселер эми тергөөдө жүрүп атат, айтылып атат да. Эми мен силер айткандай эле иш бүтүп калгандан кийин баргам ал жерге. Биринчиден бул факт, массалык маалымат каражаттарынын бардыгы билет аны. Экинчиден ошол Кой-Таш болуп атканда атайын кызматтын кызматчыларын колумдан келишинче сактап, тийгизбей, анткени ал жерде ар кандай адамдар болду, түшүнбөгөн адамдар болду, жаш балдар болду, сабап койгон учурлар болуп атты. Колумдан келишинче тетирисинче тийгизбей, сактап, тез жардамга чыгарып бергендердин бири мен болдум. Ошол маалда көрүп аттык да ошол аракетиңизди. Экинчиси, Кой-Ташка кире берген жерде жаш жигиттер менен милициянын кагылышына аябагандай чоң шарт түзүлүп калды. Ошол жерге келип, ошол милиция менен элди кагыштырбай, тынчтыкты суранып, талап кылып, колумдан келишинче жардам берип, кагылыштырбай чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк түздүм. Ал дагы массалык маалымат каражаттарында толугу менен жазылып турат. Бирок мурдагы президент, анын тегереги, мен ойлойм, бул улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Опунбаев кылды. Ички иштер министри Жунушалиев жана генералдык прокурор Жамшитов булар бардыгы чогулуп алып уюшуп жасаган иште, ага карабастан түрмөгө камашты. Ошондуктан бул саясий иш деп эсептелет. Дагы дайыл катарында айтышым керек, Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси менин ишим боюнча, жеке менин персонам боюнча билдирүү таратышты, бул саясий иш экенин. Экинчиси, Кыргызстандагы жарандык коом менин ишимди бул саясий өңүттө козголгон, саясий өңүттө камалган иш деп, алар дагы мени саясий туткун катарында таанышты. Мунун бардыгы менин таптак апапак экенимди жана эч кандай күнөөм жок экенин далилдөө болуп эсептейм. Президенттик жарышка аттанган биздин коомчулукта айтып атам да, негизги талапкерлер көбүнчөсү биринен бири жарышып барып, Москванын мындай бир колдоосун алганга аракет кылышат. Сиз кандай кыласыз бул планда? Мен бир нерсени так билем. Кайсы гана президент мамлекетке президент болуп келбесин, кайсы гана премьер-министр келбесин, биз Россия менен жакын иштөөгө мажбурбуз. Башка жолубуз жок. Бул реалдуу саясат. Бирок мен өзүмдүн көз карашымда мен ойлойт элем, биз президент болуп келгенде, премьер-министр болуп келгенде колубуздан келишинче улуттук кызыкчылыкты, эгемендүүлүгүбүздү Россияга биротоло өткөрүп бергенден кетишибиз керек. Бир аз алысташыбыз керек. Биз өтө Россияга кирип алганбыз. Өзгөчө ошол мамлекет башына келген саясатчылар улуттук кызыкчылык менен эгемендүүлүк маселесинде отуруп коебуз да. Бирок албетте реалдуу саясатта мен айтып атам, биз иштешке, жакын болушка мажбурбуз. Кечээ күнү Конституциянын жаңы долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду да. Анан ал жерден аябай көзгө урунганы президент өкмөттү курай тургандыгы, буга чейин жогорку кеңеш курап келсе, президент курай тургандыгы, ошондой эле түгүл президент мыйзам демилгелей ала тургандыгы, 2 мөөнөткө шайлана тургандыгы. Эгер биз азыркы учурдан алып карасак, мисалы да, Жапаров учурдагы иштеп аткан конституция боюнча шайланса, 6 жылга шайланат. Андан кийин дагы 2 жолу мөөнөткө барганга неме мүмкүнчүлүгү болуп калат, эгер могу референдумда өтүп кетсе да. Сизге дагы кайсы моменттер мындай көзүңүзгө түштү? Биздин көп адамдар, көп саясатчылар ушул президенттик бийлик күчтүү болсо, президент бардык нерсени өзүнө алса деген көз карашты жакшы көрөбүз. Коомдо да кандай көз караш бир топ сиңип калган, популярдуу болуп эсептелет. Бирок биз бардыгыбыз унутабыз, ушул 30 жылдан бери биз кандай бийликте жашап келатабыз дегенде биз суроо беришибиз керек, жооп беришибиз керек. Биз 30 жылдан бери күчтүү президент башкарган мамлекетте жашап келатабыз. Акыркы 10 жылда парламенттик башкарууга өттүк дегенибиз менен реалдуу түрдө биз толугу менен күчтүү президенттик бийликте жашадык. Жоопкерчилик алуу жагынан жок. Жоопкерчилик алуу жагынан президентте эч нерсе жок. Бирок баары бир бийликтин бардыгы президенттерде болду. Анткени
президенттердин бардыгынын жардамчылары, аппарат башчылары премьер-министр болду. Президент укук органдарынын бардыгынын башчыларын түздөн түз кызматка коюп, түздөн түз кызматтан алат. Өкмөттүн атынан, калп эле өкмөттүн аты дегени менен губернаторлорду, акимдерди, министрлердин бардыгын, чечүүчү жерлеринин бардыгын президент чечип атты. Андай болгон соң биз фактурунду айтышыбыз керек. Президенттик бийлик өзүн актаган жок. Эмнени айтпайлы? Бардык бийлик президенттин колунда болду. Анан эми 30 жылда 5 президент кеткенден кийин кайрадан эле экономикабыз бүгүнкү күндө талкаланган абалда турса, абалыбыз оор абалда турса, кайрадан президенттикке барабыз деп айтыш, мен ойлойм, жаңылыштык болуп калат. Албетте бул бүгүнкү чыгып аткан проект, бул проект болуп эсептелет. Мен ойлойм, коомдук чоң талкуу болот. Колдогондор, каршы тургандар бардыгыбыз талашып тартышыбыз керек. Массалык маалымат каражаттарынан, телекомпаниялардан, өзгөчө мамлекеттик бийликке кызмат кылган телекомпаниялардан канчалык көп талкууласак, мен ойлойм, бир жакшы жолго түшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок мен жеке саясатчы катарында айта алам, келечекте ушул президенттикке кандидатурамды коюп аткан адам катарында так көз карашымды айта алам. Күчтүү президенттик бийлик бул биздин мамлекетибиздин, кыргыз элинин трагедиясы болуп эсептелет. Анткени бардык президенттик бийликтер бизди туңгуйга, кризиске, трагедияга алып келди. Биз ошону дагы бир жолу кайталаганга бүгүнкү күндө шарт түзүп атабыз. Жалпы айта турган болсом, мен бүгүнкү ушул жаңы чыгып аткан конституциянын проектиси боюнча ал жерде күчтүү президенттик бийликти кайра киргизүү көз карашы айтылыптыр. Мен буга каршымын. Жана айтып кеттим, бул бизди туңгуйга алып келет, трагедияга алып келет. Биз колубуздан келишинче мамлекетте бийликтин балансын жаратышыбыз керек. Канчалык аткаруучу бийлик, мыйзам чыгаруучу бийлик, сот бийлиги, массалык маалымат каражаты дагы өзүнчө азыр бийлик болуп калды. Бири-бирин көзөмөлдөп тура турган болсо, бири үстүнө чыгып кетпей турган болсо, баардыгын башкарып, мамлекет ошончолук жакшы өнүгөт, тез өнүгөт. А эгерде бирөөсү үстүнө чыкса, президент бардыгын, анда баарын басып алат дагы, биздин мамлекетибизде кайрадан эле кыйынчылыкка, кризиске келип такалып калабыз. Жалпы алганда ушул. Ал эми конституциянын жаңы проектинин ишин алып карай турган болсок, аябагандай көп туура эмес идеялар, туура эмес багыттар, ойлор айтылган. Мен ойлойм, аны келечекте ар бирин өз-өзүнчө талкуулаганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол эле долбоорду улайда сиз азыр 4-чү бийлик жөнүндө да сөз кылып кеттиңиз. Ал Кыргызстандын жетишкен аз эле жетишкендиктеринин бири бул сөз эркиндиги деп келе атабыз да. Анан ошол жерде 23-чү берене деп сунушталып атат. Ал жерде нравалык жана ыйман чегинен төйүст кызыкчылыктарын бузган ЖМКларга мындай тыюу салынат деп турат да. Анан бул чекти, бул ченемди ким аныктайт? Бул деген аябай мындай бир кеңири түшүнүк кааласа, мисалы жакпай калган, өзүнө жакпай калган ЖМКларды жана ыңгайсыз ЖМКларды ооздуктоонун эле тизгини болуп калбайбы бул нерсе? Таптак ошондой болот. Себеби эгерде биз акыркы жылдардагы массалык маалымат каражаттарынын, журналисттердин, активдүү жарандардын бийлик тарабынан куугунтугун, кыйынчылыктарын карай турган болсок, негизинен ошол президент менен анын тегерегиндеги адамдардын жана укук коргоо органдарын пайдаланып басмырлаган учурлары да бардыгы. А эгерде ушундай нормалар кире турган болсо, анда ошол нормага такап, биринчи кезекте президент менен анын тегерегине жакпаган массалык маалымат каражаттары жабылат. Жана экинчиси, эгемендүү өз көз карашын айткан журналисттерге басым кылуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогорулайт. Эми ошол эле жанагы улуттук нерселерди, нравалык нерселерди ким эсептейт? Ошодон аны кантип чечет? Аларды ким чечет? Кандай механизмдер аркылуу алар ишке ашат? Дегенде ал аябагандай оор маселелерге алып келип коет. Мен ойлойм, ар бир массалык маалымат каражатынын жашашы, жашабашы, иштеши, иштебеши, ал аны көрүп аткан, угуп аткан жана окуп аткан көрөрмандары менен угармандарынын гана чечими болуш керек. Көрөрман менен угарман же окурман окубай коюш керек, көрбөй коюш керек. Мына ушул эң чоң жаза ушул. Ал эми мамлекет чече турган болсо, укук коргоо органдары чече турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө сөз эркиндигин басмырлайт.
массалык маалымат каражаттарын эгемендүү жок кылат жана журналисттерди коркута турган деңгээлге келип калабыз. Ошондуктан мындай нормалар, мен ойлойм, бул түшүнбөстүк, бул сөз эркиндигин, эркиндикти, журналисттерди басмырлоого гана мүмкүнчүлүк түзө турган механизм жаралып атат. Кечээ күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу бир видео жарыялады. Ал жерде Атамбаев УКМКнын тергөө абагында өзүнүн адвокаты менен сүйлөшкөн маал тартылыптыр да. Анан ал видеонун дисктин табылуу тарыхы да кызыгууну жаратып атат. Адвокаттын айтымында ошо 5 октябрь күнү эл митингге чыгып, анан түндө Ак үйдөгү окуялар болгондон кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун кабинетинен табылды деп айтып атат да. Анан бизге мыйзам жанагы кардар менен жактоочунун ортосунда эч кандай бирөөлөрдүн көзөмөлүсүз иштешүүгө, сүйлөшүүгө кепилдик берет да, жашырундукка. Эми бул окуядан кийин өлкө жетекчилиги кандай реакция кылыш керек? Тилекке каршы бул дагы жанагы келечекте, эгерде биз толугу менен бир адам башкарган президенттик башкаруу формасына өтө турган болсок, ушундай коркунучтар мындан дагы көбүрөөк болот дегендин далили болуп эсептелет. Анткени бир адамга бардык укук коргоо органдары, сот, парламент, өкмөт, жергиликтүү бийликтин бардыгы баш ийген өлкөдө мындай нерселерди жасоо мындан дагы жеңил боло баштайт. Мындан дагы чоңураак коркунучтар эркиндикке, адамдын укугуна, демократияга көбөйө баштайт. Бул аябагандай коркунучтуу башкаруу системасы келатат дегенди түшүндүрөт да. Ал эми мурдагыларды айта турган болсок, мына мурдагылар анча-мынча коркуп турган убакта ушундай нерселер менен алектенип келишкен. Мынакей акыркы президенттердин бардыгы ушу менен алектенген, чынын айтышыбыз керек. Бунун табылганы чын. Мен боюнча дагы маалымат табылды. Мен дагы ушуну азыр айтып кетейин. Мага түрмөдө жатканда 2 жолу сунуш болду. Атамбаевка көрсөтмө берип кой. Каршы көрсөтмө берип кой, биз сени чыгарабыз деп. Анан мен ошого кат жазгам. Ошол мен бере аламбы же бере албаймбы деп. Катта мен бере албайм деп жазгам. Анткени мага айтпаса, мен кантип жалган бирөөгө көрсөтмө берем. Биринчиси, экинчиси, келечекте ушул өзүңөр жасап аткан нерсеге силер өзүңөр келип түшөсүңөр деп Сооронбай Жээнбековго жазып берген катым меники дагы ошол Сооронбай Жээнбековдун кабинетинен чыкты. Аны дагы бирөөлөр ошо компромат деп, Равшан Жээнбековго деп бирөөлөргө алып барыптыр. Ошол адамдар мага телефон чалышты, ушундай компромат алып келиптир сага, ушуну саталы деп атат деп. Анан эми баягы алып баргандын бардыгы эле түшүнө бербейт. Анан мен айттым, окуп көрсөңөр, ал компромат деле эмес, тетирисинче менин көз карашымдын так экенин, принциптеримди бекем кармаганымды көрсөтүп турат деп. Анан кийин чыкты ошол. Кыргыз ТВге чыкты, социалдык медиаларга чыкты ошол менин каттарым. Ошонун ичинде ушул дагы чыкса керек да. Мына ушундай нерселердин бардыгы кимге барып да калып атат? Мынакей. Азыр биз президентти бекемдейбиз деп атабыз. Президент баарын чечсин деп атабыз. Чече электе эле бардыгы президенттин кабинетинен чыгып атат. Бул дагы бир далили. Эгерде биз күчтүү президенттик башкарууга бара турган болсок, мамлекетте коркунучтар, эркиндикти басмырлоо, адамдын укугун басмырлоо аябагандай чоң деңгээлге чыгат дегендин далили болуп эсептелет. Дегендин да. Садыр Жапаров баш аягы 1 ай тегерегинде өлкө башчысы болду. Болгондо дагы бүткүл бийликти колуна кармаган өлкө башчысы болду. Анан өзүнө чейинки ажоолордун кайсы каталарын кайталап баштады дагы үмүт жараткан кандай кадамдарды жасады? Сиздин көз карашыңызда, байкооңузда? Эми ар бир келген бийлик башында кандайдыр бир каталарды кетириши мүмкүн. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, биз көбүрөөк сындабай турушубуз керек да. Жеке персона катарында. Бирок эми идеяларды биз талкуулашыбыз керек албетте. Анткени идея талкууланбаса, идея бышпай калат. Дагы туура эмес чечимдер көп кабыл алынып калышы мүмкүн. Мен Садыр экөөбүз эми тең тушпуз. Биз бири-бирибизди сен деп сүйлөшөбүз. Көп жылдардан бери таанышпыз. Жогорку кеңеште иштегенбиз. Чогуу футбол ойночук. Биз эми баягы тең туштук мамилебиз бар да. Мен ойлойм, көп запкы жеген адам катарында адамдын укугун өзгөчө ушул желекти көтөрүп, кылычты алып каршылаштарын чапкылап кирбейт болуш керек деген үмүтүм бар. Бул адамдын укугу. Бул саясий оппоненттерди сыйлоо. Бул журналисттердин, жарандык коомдун башка көз карашын сыйлоо болуп эсептелет. Өзү акыркы жылдары көп запкы көргөн адам катарында мен ойлойм, бул жагына көп жол бербейт болуш керек.
деген үмүтүм бар. Эми бир аз чыдап туралы, ал билинет. Өзү дагы айтып атат, саясий өңүттө туура эмес камалган, туура эмес запкы тарткан, жоопкерчиликке тартылган адамдардын бардыгы бошотулушу керек, ачык сот болуп акталышы керек деп мен ишенем. Анткени биз бул боюнча да көп сүйлөшкөнбүз. Ошол бийликке келгенден кийин дагы, түрмөдө отурганда дагы бири биз менен сүйлөшүп калчык бул маселеде. Мен ойлойм, ушул нерселерди ката кетирбейт болуш керек деген үмүтүм бар. Соттор боюнча көп пикирлерди айтып келе атасыз. Сиз соттор эркин болмоюнча өлкөдө өнүгүү жөнүндө сөз кыла албайбыз депчи. Анан азыр бир аз мындай бир өзгөрүү бир нерсе байкалып атабы же кайра эле заказ аткаруу менен иштеп атышабы? Мен чынын айтайын, бир аз өзгөрүүдү байкадым. Мен өзүм мынакей ушул сотторго барып атам, өзүмдүн ишим боюнча. Бир аз жылыштар бар. Себеби соттор, прокурорлор мурдагыдай ачыктан ачык басмырлап, ачыктан ачык мыйзамдын ак карасына карабай бизди күнөөлөп басмырлаган азайды. Муну байкадым. Ошондуктан жанагы үмүтүм бар дегеним ошол. Мен жеке өзүм байкагандыктан айтып атам да. Келечеги кийинчерээк кандай болот? Азыр айта албайм, бирок азыр өзгөрүү бар. Бирок мен айтам, бул саясий эрктин гана өзгөрүүсү. Мисалы ошол жаңы бийлик келип айтты, биз саясий өңүттө камалгандар акталышы керек, соттор ачык болуш керек дегенде сот ошону бир аз кармалып атат, сигнал катарында кабыл алып атат да. Биз бирок эми мыйзамдык жана институционалдык өзгөрүүлөр жасашыбыз керек. Мисалы, бизде мыйзамда так жазышыбыз керек. Соттун бардыгы ачык болот. Бир гана учурда сот жабык болушу мүмкүн. Мамлекеттик сыр деген жок. Бир гана кандайдыр бир деңгээлде жеке маселе, мисалы жана үй бүлөлүк маселелер, жанагы зордуктоо маселелери сотто болуп калышы мүмкүн. Ошол маселелердин кайсы бир бөлүгү гана жабык болушу мүмкүн. Ал эми жалпы сот жабык болбойт. Ачык болот. Сот жалпы ачык, ошол бөлүгү гана жабык болушу мүмкүн. Ушуну законго так киргизишибиз керек. Экинчиси, сотко массалык маалымат каражаттары, жарандык коом, эл аралык уюмдар каалаган убагында катыша алышы керек. Сотто аудио, видео запись соттун уруксаты жок жүрүшү керек. Азыр бардык сотторго видео записти коюп койгон. Ошол бардыгын жазышы керек, тараптар каалаган убагында ошону алып кетиши керек. Адвокаттардын укугу, атагандашы укугу так үстөмдүк менен көргөзүлүшү керек. Адвокаттар аябагандай чоң ролду ойнош керек. Жана состязательность деген аябагандай маанилүү да. Соттун чечими бир айлап ала албай жүрүү эмес. Соттун чечими ошол замат тараптарга таратылып бериш керек дегендерди биз түздөн түз мыйзамга киргизишибиз керек. Мына ушулардын бардыгы бизде аябагандай чоң проблемалар жаратып келатат. Мына ушул соттун ачыктыгына, адилеттүүлүгүнө таасир бере турган нерселер да. Мына ушуларды киргизе турган болсок, анда жанагындай куугунтуктоолор бир аз азаят, жеңилдейт, соттун адилеттүүлүгү бир топ жогорку деңгээлге көтөрүлөт. 5-октябрь боюнча ошол күнү сиздер кабардар белеңиздер, эмне болду, абакта кандай абал болду ошол 5-6 октябрь түнгө чейинки акыбалда? Бул аябагандай кызык. Мисалы мен авторитардык бийликтин шайлоо өткөрө албасын дайыма билгем. Мисалы менин массалык маалымат каражаттарына жазган интервьюларым жана мени камагандагы биринчи күндөгү видеодо илинип турат. 2020 жылы аябагандай чоң саясий өзгөрүүлөр болот деген билдирүүлөрүм бүгүн дагы турат да. Мен аны баягы көз ачыктан эмес, бул анализ. Бул тажрыйба. Анткени бийлик бир колго топтолгондо, бул азыркы конституцияга дагы тиешелүү. Бардыгын бир адам чечкен жерде шайлоо маселеси, референдум маселеси, президенттик шайлоо маселеси өткөрүү аябагандай оор. Мына ушул нерселерде дайыма чатакка келебиз, революцияга келип калуу мүмкүнчүлүгү бир топ жогорулайт. Мен ошого таянып 2020 жыл чоң өзгөрүү болот деп айтып келгеним мына ушунун себеби болуп эсептелет. Мен карап чыктым да аны. Ооба. Ал эми 4-5 күнү мен өзүм жүрөгүм сезип атты, шайлоо өткөрө албасын. Анткени президент Жээнбеков менен анын тегереги ойлоду, биз жалаң өзүбүздүн партияларды өткөрөбүз. Бир дагы бизге жакпаган партия өтпөйт, саясатчылар өтпөйт деп чечим кабыл алып койгон булар. Менде далилим жок, мен анализ менен гана айтып атам да. Анткени президенттердин баары ошону жасаган. Мурдагы президенттер да ошону жасашкан.
Мен ошого гана таянып айтып атам да. Булар да ошону жасашты. Жыйынтыгында биз 5 октябрдагы окуяга келип душар болдук. 5 октябрда кечинде түнкү саат 12-де мен биздин телекомпаниялар жаңылыктар бере албайт. Менде интернет жок. Мен Москвадан радио аркылуу угуп аттым, Спутниктен. Спутник радиосунда айтып атты, 12-де милиция менен эл кагышып атты деп. Мен ошондо эле түшүндүм, Сооронбай Жээнбековдун күнү бүттү, бул бийликтин күнү бүттү деп. Эртең менен саат 4-тө мага 10 чакты ошол СИЗОнун кызматкерлери келишти. Байке чыкпасаңыз болбой калды. Эшикти элдер келип талкалап атышат деп. Анан эшикке чыгып элдерге тынчтандырдым. Саясатчы катарында эч нерсени талкалабагыла деп. Анан кийин соттун чечимин алып келдик. Сот чечим чыгарып берди, үй камагында. Мен азыр үй камагындамын, акталган жокмун али. Үй камагындамын, сот чечим чыгарды, үй камагында деп. Ошол үй камагында деген чечим менен анан эркиндикке чыктым. Бүгүнкү күндө кандидатурамды жылдырдым. Ийгилик анда Рахшан байке, сизге бүгүнкү убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат. Ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, кийинки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.